Ордосундагы массалык мушташ. Интернет желесине Бишкекте кунг-фу боюнча мелдеште мушташ чыкканы тууралуу видео тарады. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында жаңжалдын бардык катышуучулары милицияга жеткирилди. Эми териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилет. Россия бизге дагы кантип жардам берет? Россиялык компания курулуш тармагына кадрларды даярдоого жардам берерин РФтин Кыргызстандагы соода боюнча өкүлү Айнур Саманов билдирди. Анын айтымында компания азыртан эле Кыргыз-Россия Славян университети менен кызматташып келет. Ошондой эле Бишкекте эртең курулуш тармагына арналган эл аралык кыргыз билд көргөзмөсү ачылат. Ассаламу алейкум, менин атым Марат, мен ошол башынан келдим. Биз маселе үй, мен жалгыз келген жокмун, бул жакта досум менен келгем. Досум экөөбүздүн биринчи группа көз боюнча инвалидность бар. Менин апам да көздөн биринчи топто, досум келинчеги дагы көздөн ооруйт. Бизге үй берүүңүздү өтүнөт элек досум экөөбүз. Сиз менен жолугуп жеке сүйлөшсөк, өтө сонун болот эле. Дагы биздин маселелерибиз өтө көп эле. Жо, биз жооп берип койсоңуз иншалла. Рахмат жана. Макул. Азамат, кабыл алууга чогулуштан кийин.